басқан тайдыға қайда келген бүгін Эки миң жыйырма экинчи жылдын 5 декабрында журналистика факультетинин Улуттук университеттин жана Улуттук телерадио берүү корпорациясынын 90 жылдыгынын алкагында массалык маалымат каражаттары жаңы өзгөрүүлөр шартында аталышындагы медиа форум өткөрүлдү. Форум журналистика факультетинин студенттеринин өзгөчү менен даярдалган «Мен сени сүйөм өмүр» аттуу көргөзмөсүнүн ачылышы менен башталды. Ошондой эле көзү өтүп кеткен журналисттердин фотогалереясы, Бала Сагын ТВ телестудиясынын чыгармачылык өнөрканасы, Улуттук университеттин пресс борбору ачылды. Biz негизинен студенттерге эң башкысы жөн гана теория берүү менен эмес, сөз түрдө практика менен коштогонго толук түрдө аракет кылабыз. Анткени именно ошо мен өзүм сабак берген сүрөт искусство сабагында бул эң теория билиш керек. Бирок ошол теорияны өзүнүн жашоосунда дагы колдоно билүү бул өтө маанилүү да. Анткени бүгүнкү күндө сүрөт өнөрү бул азыр биздин жашообузга бардыгыбыздын жашообузга байланып калган нерсе. Анткени ар бирөөбүздүн колубузда телефонубуз бар. Ошол эле өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн ишибизди туура так өзү каалагандай тартып берүү үчүн бул кээ бир нерселерди билүү керек. Биз биринчиден ал студенттерге үйрөтөбүз дагы. Ошол үйрөтүлгөн нерселерди өзүнүн жашоосунда, практикада, университеттин сыртына чыккандан кийин толук кандуу колдонуп кеткенге, сырттагы айлана чөйрөнү көрө билгенге, ошо көргөндүгүн ошо элгилерге тартып көргөзө билгенге үйрөткөнгө аракет кылабыз. Эл аралык форумдун официалдуу бөлүгүн университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов ачып, учурдагы журналистиканын ордун, таасирин белгилеп, университетте күтүлүп жаткан жаңы структуралык курамдагы журналистика факультетинин олуттуу ордун баса белгиледи. Biz президент университет görse университет алады мен ойлойм жабык болса ошондуктан студентке урматтуу биздин агайын меймандар биздин факультеттин баардыгы келечектеги жаңы өзгөрүүлөр шартында жаңы иштерге, жаңы бийликтерге, жаңы жетишкендиктерге Иш-чарага факультеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү, бир катар телерадио компаниялардын жетекчилери, окумуштуулар, коомдук жана саясий ишмерлер катышып, куттуктоо сөздөрүн айтышты. Улуттук университет атайын конференция өтүп, иш-чара арналып атат. Биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул арналып аткан иш-чара жеке эле Улуттук телерадио берүү корпорациясынын маселеси эмес, бүгүнкү күндө жалпы медианын маселеси, анын ичинде телекөрсөтүү менен радио уктуруунун маселеси көтөрүлүп атат. Бул мыйзам ченемдүү, себеби азыр мына медиада улам бир жаңы агым пайда болуп, мына социалдык медиа канчалык алдыга чыгып атканын көрүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө аламдашуунун алкагында көрүүчүлөрдүн жана угуучулардын алдында миссиябыз кандай болуш керек, эртең биздин өнүгүү жолубуз кандай болуш керек, элге кантип жетишибиз керек деген жолдорду издешибиз керек. Ошондой жолдорду издөөгө багыт берип, анализ жасай турган бул илим тармагы. Ошол илим тармагынын ичинде мына Улуттук университеттин көрүнүктүү окумуштуулары, Казакстандан келген окумуштуулар ушундай өңүттүү докладдар жасап атат. Бул сөзсүз түрдө бизге практикалык ишмердүүлүгүбүзгө пайдасын тийгизет. Медиа форумдун илимий бөлүгү академиялык чөйрө менен практик журналисттердин катышуусунда улантылып, андагы азыркы журналистиканын коомдук орду, өнүгүү багыттары жана келечеги, аудиториянын талаптары, масс медианын функцияларынын өзгөрүүсү тууралуу докладдар окулуп, ой-пикир, сунуштар айтылды.